Бүгүнкү коногубуз акыркы учурда интернет желесинде комузду өзгөчө ойноп атактуу болуп жаткан ырчы аткаруучу Адилхан Жантемир. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум туугандар. Бул Адилхан Жантемир, музыкант, искусство тармагында чыгармачылык менен алектенип келаткан инсан деп коелу. Алгач эле сиз жөнүндө сурап өтөлү. Канчанчы жылы кайсыл аймакта төрөлгөнсүз? Мен түпкү тегим биринчиден Тепкеден болом. Тепкеден Жыргалаң курорттун жанындагы сонун Бейиштей болгон жерде 92-жылы болом. Анан ошо айылдан келип азыркы учурда комуз деген аспапты чертип, искусство тармагында ар кандай чыгармаларды аткарып, элге кызмат кылып келатабыз. Сиздин бала чагыңыз жөнүндө сурайлы. Бала чагыңыз кандай өткөн? Кичинекей кезиңизде эле ушундай искусство тармагында эмгектенем деп кыялданган белеңиз? Бала чагыбыз ошо Тепке айылында өттү. Тепке деген ошо жана комуздун тепкесиндей болгон сонун жер. Ошол жакта бала чагыбыздан эле жана мектептеги конкурстарга катышып, музыка тармагында ошол убакта баштаганбыз. Шубинде дагы музыкалык багытта комузда окуганбыз. Менин ата-энем дагы музыканттар, алардын влияниясы менен, таасири менен дагы музыка багытына ошол убакта эле түшкөнбүз. Чоң атабыз дагы эмгек сирген артист Асанбек Жантемиров. Анын чыгармаларында угуп жүрүп, айылда жүрүп, анан азыркы учурда ошол багытта уже калыптанып, искусство тармагында эмгек кылып атабыз. Чоң атабыз дагы көптөгөн Кыргызстанга белгилүү обонду ырлардын автору, көптөгөн чыгармалардын. Чоң энебиздин дагы үнү мындай өтө бир керемет үнү болгон. Анан ошол адамдардын таланттары мындайынан агылып келип бизге өтсө керек. Анан ошолорду Кудайдан берген талантты акырындан колдонуп, анан азыркы учурда ошо искусство багытында чыгармаларды ырдап атабыз. Ырдаган багытыбыз кыргыз колоритинде ырдоо манеребиз кыргызча. Үнүбүздүн тембры лирикалык оттенктер менен, негизгиси кыргыздын улуттук колоритинде кыргыз музыкасы менен жана комуз деген аспапты